Путин мигранттарга каршы мыйзамдарга кол койду. 27 жаштагы келин кош бойлуу экениме карабай жолдошум жылаңачтап бошналарын көзүнчө сабады. Сереп медиа маалымат агенттигине Жалал-Абадка турмушка чыккан 1997 жылы туулган КК ак айрылып, жолдошу тарабынан сабалганын милиция жолдошун кармабай жатканына байланыштуу коркуп жатканын билдирди. Турмушка чыкканыма 1,5 ай болду. Экинчи турмушум жолдошум экөөбүздүн ортобузда түшүнбөстүктөр буга чейин болуп келген. 8 августта туулган күнүм болбогонуна байланыштуу соц тармакка сүрөт, видео жарыялагам. Ошол учурда уруш башталды. Мен үйүмө кетем деп кийим чогултуп баштагам. Сенин кеткиң барбы деп сабак салды. Кийимдердин баары айрылды. Кошуналар милиция чакырышты. Алар келип жолдошумду кармабай коюшту. Азыр мен коркуп жатам. Качан алдыман чыгып өлтүрүп кетет деп. Сабалган учурда 7 жумалык кош бойлуу болчумун. Мен жылаңач кылып, кошуналардын көзүнчө сабаган үчүн жооп бериши керек. Мага деле азыр оңой болуп жаткан жок. Ызаланып жатам, деди келин. Маалымат булагы Сереп медиа. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, каналына мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнү түнү чала бериңиздер. Кечээ Бишкектеги Кыргызстан менен Азербайжандын достугу паркында балдар ойноп жаткан батут оодарылып кетти. Көйлөрдүн айтымында батутка бала көп болчу. Видеодо катуу шамал болгону көрүнүп турат. Жабыркагандар тууралуу маалымат азырынча жок. Маалымат булагы Спутник AG. Бразилияда кулаган учактан эч ким аман калган жок. Ава кемеси Паран штатынан Сан-Паулуга бараткан. Бортто 58 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү болгон. Тилекке каршы эч кимиси аман калган эмес. Учак Виньодо шаарынын калктуу конушуна кулаган, бирок жерлерден эч ким жабыркаган жок. Кырсыктын себептери белгисиз. Каргашадан улам Бразилияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Аксуудагы жайлоодо күтүүсүз кырдаалга туш болгон казакстандыктар куткарылды. Ысык көл облусунун Аксуу районундагы жайлоодо казакстандык эс алуучулар куткарылды. Бул тууралуу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, бүгүн 9 август күнү Аксуу районунун Түргөн жайлоосуна Казакстандын жарандары МБ жана МВ эс алып тоо аркылуу сапарын улашкан. Анда МБ аттуу жаран чалынып жыгылып, бутун кокустатып, андан соң тоодон түшүү аракетин жасап жатып, башынан жаракат алгандыгы тууралуу кабар түшкөн. Жерине Аксуу району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 5 куткаруучу тартылып, тоо арасында калган турист табылган. Ага биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Куткаруучулар жаракат алган туристти тоо арасынан алып чыгып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Маалымат булагы Турмуш. Путин мигранттарга каршы мыйзамдарга кол койду. 8 августта Орусиянын президенти Владимир Путин полиция кызматкерлерине мигранттарды соттун чечими жок эле депортация кылуу укугун берген мыйзамга кол койду. Документте мигранттарды өлкөдөн чыгаруу режими жазылган. Ага ылайык мыйзам бузган мигранттар көзөмөлдөнө турган адамдардын реестрине киргизилет. Бул тизмеде чет өлкөлүктөргө Орусияда банктык эсеп ачууга, автоунаа айдоого, никесин каттатууга жана башка аймакка көчүүгө тыюу салынат. Ошондой эле алар барган жерлери жөнүндө полицияга маалымат берип турууга милдеттүү болушат. Ошол эле күнү Путин орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбагандарды жарандыктан ажыратууга жол ачкан мыйзамга кол койду. Маалымат булагы Клоп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55.
Бишкекте болгон катуу шамал Борбор калаанын бир нече жеринде бактарды сындырып, кээ бирлеринин тамыры менен кошуу оңкоруп кетти. Бул көрүнүштөр Бишкектин борбордук бөлүгүнөн тартылып алынган. Маалымат булагы Спутник AG. Көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып, 10 адам эвакуацияланды. 9 август күнү Бишкектин Октябрь районунун 4-Кичи районунда жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 1-кабатында электр калканынан өрт чыккандыгы кабарланган. Өрттү өчүрүүгө саат 15:31 Октябрь райондук номер 5 ОКБдан бир көчүрмөн эсеп тартылып, ыкчам түрдө куткаруучулар үйдүн үстүңкү кабаттарынан 10 кишини эвакуациялашкан. Бактыга жараша жабыркагандар жок. Өрт саат 16:29 толук өчүрүлгөн. Мындан сырткары жерине тез жардам жана рейд кызматы тартылган. Маалымат булагы ÖKM пресс борбору. Ошто BMW токтотулуп, айдоочусуна 15 000 сом айып салынды. Автоэн баштык кылган айдоочунун унаасы айып короого токтотулду. Бул тууралуу Ош шейиптин кайгыл кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, кызматкерлер тарабынан BMW үлгүсүндө унаа токтотулган, анын айдоочусу шаардын көчөлөрүндө автоэн баштык кылган. Ошол себептен унаасы айып короого коюлуп, айдоочуга укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде 15 000 сом айып пул салынган. Маалымат булагы Турмуш.